жаман иши жок. Бишкек шаарынын мэриясы наразычылыктан башы чыкпай калды. Бири кетип, кийинкиси бир күнгө жетпей коомчулуктун токтобогон сынынан кийин креслосунан кол жууду. Сот үстүндөрдө талапкерлерди сунуштагандар көп. Ал Тургай Жарандар мамлекеттик архитектура жана курулуш мекемесинин башчысынын мурдагы орун басары Руслан Тагаевдин аты жазылган кагаздарды көтөрүп алып митингге чыгышты. Акциянын катышуучулары бүгүн дайындалган Бактыбек Кудайбергенов кетип, ордуна Руслан Тагаевдин келишин талап кылышууда. Айтымдарында Бишкекти иштин көзүн билген адам жетектеши керек. Мен бул мэрге деле каршы чыкпайт элем, эгер бул мэрди тааныбасам. Но бирок интернеттен карасам, аябай кызматтарда иштеп, эми мурунку бийликтер менен иштешип келгендердин бардыгы эле түшүнүктүү да. Эми аларда биздин үмүт азыраак да. Баягы кечеле башкача иштеп жүргөн адам бүгүн 90 градуска бурулуп, таза иштеп берет дегенден алысмын да. Митингчилер премьер-министр Улукбек Камариповду бул кызмат орунга Нургазиевди дайындагандай бизнес жасоого чакырышууда. Жаштар ушунчалык көтөрүлүп, революция кылышты, ак үйдү карашты. Ошол ак үйдү караган балдардын ичинде 158 баланын ичинде аксакал болуп мен жүрдүм. 6 күн, 6 сутка күнү түнү. Садыр Нуркожоевдун айткан сөзү бар. Бизге коррупционер эмес, таза иштеген жаштар керек деп. Ошол жаштарды алып келсин деп биздин кыргыз эли күйгөнүбүз ушул. Мага эч нерсенин кереги жок. Мага ушу бала чакам, неберелерим, силерге ошол жаштар жакшы жашаса деп эле келетабыз. Ал арада жарандарды ызы чуудан алыс болууга чакырып, митинг болуп жаткан жерге Руслан Тагаев келип кетти. Элдин талабы күч болсо ак кызмат кылууга даяр экенин белгиледи. Жакшынакай, таркап, мен айтам жакын арада кайсы жерин конференцияга чогуу ошондо келип бериңиздер, жалпы шаардыктарды жалпы чакырамын. Ошондо ушул кандидатты коюп аткан мэрлер өздөрү менен программалары менен тааныштырсын, ошол жерден алдасын, ошол жерден таңдасын, ошол жерден туура чечим болот го деп үмүттөмүн. Бул маселе жогорку кеңеште дагы айтылып, мэрдин милдетин анын орун басары аткарышы керектиги эске салынды. Себеби жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамга ылайык шаардын мэри мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотулган учурда анын милдетин биринчи вице-мэр аткарат. Вице-мэрдин кызмат орду жок болгон учурда мэрдин милдеттери вице-мэрге жүктөлөт деп так жазылган. Ошондуктан урматтуу өкмөт башчы убактылуу мэрди шайлаганда анын биринчи вице-мэрine биринчи жок болсо вице-мэрге эле жүктөш керек. Сырттан башка кандидатураларды алып келип ызы чуу кылып кереги жок. Бул мыйзамдын талабы. Ошондуктан урматтуу Таган Тургумбаевич өкмөткө бир реакция берип коёк. Мыйзамдын талабы менен эле иш кылсын. Аны шайлоого чейин президент тарабынан мына указ чыкты. Жакында шайлоо болот. Ошого чейин вице-мэрге жүктөп коюш керек эле. Эске салсак, 9 февралда Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Тилөбаев өз арызы менен кызматтан кеткен. Анын ордуна Эрмек Нургазиев дайындалган болчу. Ал бир нече саат гана мэрлик кызматты аткарды. Себеби социалдык түйүндөрдө жарандар аны алдамчылыкка айыптап, 2 жыл мурда аял кишиге кол көтөргөнүн эске салышып, кескин сындашкан. Мындан улам президент Садыр Жапаров мындай адам мэрликке татыктуу эмес экенин жазып, натыйжада өкмөт башчы Нургазиев тууралуу буйругун жокко чыгарган. Айпери Самат кызы, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.